Kim başlaysa? Aldık aşağıya mı? Başlayınız. Primoya sürüyor. Ova. Hurmatlı Kırgızstandıklar, barыңızдарга белгилүү. Дүйнөдө вакцинация маселеси боюнча абдан чоң суроолор, абдан чоң маселелер козголуп жатат. Ошонун ичинде кээ бир мамлекеттер андан отказ кылышты. Кээ бир мамлекеттер болсо колдоп атат. Ал эми биз кыргызстандыктар кыргыз элинин geleceği üçün dep daima momday jasalma işlerge katışpay tüptü işlerde uyuşturup tüptü işler menen gelayatkan el katarı vaksinasiyadan atkaz berебиз. Vaksinasiya jasalбасын Kırgızstanda. Oşol Nobel sыйлыгынын laureattары дагы 2 жылга чейин оорулуу болуп дүйнөдөн кайтышы мүмкүн деп атышат. Ошондуктан биз Kırgız el aksakaldar kengеши kışın dele çeşim çıkarganbız. Vaksinasiya bitsin memlekette jasalбасын dep. Ошону barыңızlar, taratыңızlar, koldoңuzlar. Rahmat көңүл бурганыңыздарга. Biz vaksinasiyaga karşıyız. Biz Vaksinasiyaga karşıyız. biz vaksinasiyaga karşıyız. Эми жерден айтып кетер себеп прессанын баары тең жазып атат. Бияктан Россиянын эмесинен жакында эле аял чыкты. Айтып атат бул геноцид дейт да, адамды өлтүргөн дары дейт. Бул акырындык менен элдин баарын кырыш максат экен. Бул масондордун эмеси дейт, ошону элдер түшүнүп атасыңар. Алып алып бекер, кийин анан өзүңөр өкүм кылып ала. Vaksinasiyага жол жок. Vaksinasiyaga yol yok. Vaksinasiyaga yol yok. Vaksinasiyaga жол жок. Bizde mıyzam жөнүндө бирөөнү айтып коюңуздар. Bizde mıyzам барбы жокпу ошол тууралуу? Лабораториядан өткөн, өтпөгөн тууралуу сүйлөп коюңуздар. Dabıröңөр, başka bir. Kurmatlı mekendешler, bu vaksinasiya maselesi azırkı учурда дүйнөлүк жанагы глобалисттердин кылыгы болуп атат. Чын айтканда муну кесипкөйлөрдүн баардыгы жанагы врачтар, экологдор, дагы не дечилер ошо вирусологдун баардыгы тең айтып атат. Баардык жерде айтып атат. Орусиядан айтышып атат. Эч кандай өлкөдөгү учурдагы кыймыл аракеттеги мыйзамдардын эч бири буга жол бербейт. Тем более мондай оору сыркоо жүрүп аткан учурда вакцинаны алуу баардыгына каршы келет экен. Ошондуктан азыркы учурдагы маалыматтык согуш учурунда бул азыркы маалыматтарды бираз гана кичине териштирген адамга баардыгы ачык айкын түшүнүктүү болуп атпайбы? Түшүнүктүү болуп атпайбы? Бул жанагы глобалисттердин дүйнө элин кыскартуу программасынын алкагындагы эле жазалып аткан иш экендиги. Ошондуктан биздин ошого жол берип, ошого жардам берип аткан биздин адашкан күчтөрдүн алдоосуна кирбейлик, туугандар. Mıyzam jönүндө айттым be. Мен өзүм жеке пикиримди айтып коеюн. Бул жерде биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча лабораториядан өтүп, тастыкталган маалыматты, тастыкталган нерсе менен вакцина жүрүш керек болсо да. Бул биздин лабораториядан өткөн эмес. Кече жакындап келип алып, мына мугалимдерди, медиктерди кыйнап өткүзүү маселеси башталды. Бирок ким кепилдик берет деген суроо бар да. Кайсыл вирусолог биздеги лабораториядан өткөн, мына биз ушул жерде мындай эксперимент кылдык деген сөз жок. Бул законго дал келбейт, азыркы мыйзамга да дал келбейт да. Мына ошон үчүн аксакалдар бул жерде уюшуп аткан элдик долбоордун мыктыларынын бардыгы вакцинацияга каршы болуп атканы ошодон. Негизи мыйзам чегинде иш алып барыш керек. Мыйзамды биз сыйлашыбыз керек. Аттуу баштуу лабораториядан өттү. Кыргызстанда мынча кишини биз мындай экспериментальный өткүздүк. Биз мындай салганда кролик эмеспиз кыргыздар. Мисалы мен каршымын. Рахмат бардыңыздар укуңуздарга. 1 минут мен Келиңиз. Урматтуу кыргыз элим, вакцинациялык иш азыркы жүрүп атканга өзүңүздөрдүн жашооңуздарга балта чапкыңыздар кезде, эртеңки Кыргыздын келечегине, урпактарга балта чап жашообузду жок болуп кетүү маселесин туура көрүп, туура чечим кабыл аласыңыздар. Ар кимиңиздердин өзүңүздөрдүн укугуңуздар, бирок
Биз жашашыбыз керек бул жашоодо. Эртеңки күндө өзүбүздүн элибизди, жерибизди, эртеңки бала чакабызды, небере чеберибизди сактап калыш үчүн азыркы күндө биз күрөшкө чыгышыбыз керек. Вакцинацияга мен каршымын. Вакцинация каршы. Vaksinasiyaga qarshimiz. Мына окутуучулар көңүл бурганыңыздарга рахмат. Бирок мугалим